Мындан 6 жыл мурун Кара Кече багытындагы жолду бөгөн ушул чоң таштар Жумгал районундагы дамбаларды калыбына келтирүүгө пайдаланууда. Эске салсак, өткөн жылдын жайларында кайра кайталанган сел жалпы көлөмү 11.500 метр кубтук түзгөн үчөөсүн таптакыр жарактан чыгарган. Жергиликтүү суу чарба башкармалыгылар мына ушул ачуу тажрыйбаны эске алуу менен азыртан сай жээктерин бекемдешүүдө. Бул таштардын составында кандай бир демелери бар экен. Аябай кандай оор экен. Бул беркиндеги таштардан караганда аябай салмактуу таштар экен. Ошо иштеп атабыз. Копшаларыбызга күч келип атат, сынып атат, жазып атабыз. Мындай азыр жумуш жүрүп аткан убак. Минтип атайын оор таштардын ташылыштын жөнү бар. Анткени алар күчтүү агымга туруштук берүү менен шаар аккан суунун текке кетишине жол бербейт. Учурда жумуштары тең ортолуп калган мындай иш-чарага мамлекет казынасынан кошумча 2 миллион 200 миң сом чегерилген. Бул суммага 3 дамбага 600 метр куб таш төшөлгөндөн тышкары 900 метр куб кум шагыл төгүлдү. Быйылкы сезондун мына ушундай аракеттер менен башташкан Жумгал райондук суу чарба башкармалыгынын адистери жыл аягына чейин дагы бир далай бүтүрүүнү көздөшүүдө. Мындан башка бизде өзүбүзгө тийиштүү каналдарда бетондук жумуштар жасайлы деп атабыз. Былтыр Таштөө каналынын 1 километрин жасаганбыз. Ошону эле улай дагы бир 600-700 метр дагы бетонну куялы деп атабыз. Ошондой эле күчүк каналыбыз бар. Аякты да баягы Гешка менен бетондоо жумуштарын жүргүзөлү деп атабыз. Ошондой эле бизде 10 километр каналыбыз бар. Механическага деген пландалган. Ошол жумуштарыбызды аткарабыз. Негизи ирригация жана суу чарба объекттерин каржылоонун сезилерлик деңгээлде жакшырышы алардын материалдык техникалык базаларын чыңдоого түрткү болуп, эскилиги эч четкен жабдуулардын 70% жаңыртылды. Мындай алга илгөрлөрдөн кур эмес Нарын облусуна жаңы ыкма эсептелген бетон жайылмаларын төшөөгө 90 миллион жана капиталдык оңдоп түзүү жумуштарына 154 миллион 200 миң сом бөлүндү. Дагы бир жаңылык. Алгачкы жолу жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу жайылтылмакчы. Буга мамлекет казынасынан 61 миллион 182 миң сом жумшалып, Жумгал жана Нарын райондорундагы 264 гектар аянт тажрыйбадан өтөөрү болжолдонулган. Жумгал району боюнча 150 гектар, Нарын району боюнча 114 гектар. Тендерлер өтүп уже бүгүнкү күнгө жаз айлары менен орнотуулар башталат. Түрк фирмалары тендер менен утуп алышкан. Жазында башталып, иш башталат. Бирок алар бир айда эле жеткирбей эле бүтүрөт. Ирригация тармагындагы жогорулай аракеттерге жыл аягында Жумгал районундагы Түгөл сай жана Кочкор районундагы Шамшы суу сактагычтарынын курулуштарынын аяктап калуу мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин кошумчалайлы. Баш аягы 3 миллиард 369 миллион сомго бааланган бул долбоорлорду жүзөгө ашыруунун алкагында бүгүнкү 1,5 миллиард сому өздөштүрүлгөндүгүн айта кетүү абзел. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.